Сулайман Тоонун корок зонасына 500 төп дарак отургузулду. Көчөт отургузуу иш-чарасына музей кызматкерлери, демөөрчүлөр жана студенттер катышты. Кудай кааласа Розанын бала чакасы келип дем алып, Жаш көчөттөр буга чейин курап алынган эски дарактардын ордуна тигилди. Ысык, кургак климатка туура келгенге көп жылдык дарактар тандалып алынган. Күз айларында пландаштырылган көрктөндүрүү, жашылдандыруу иштерин бүгүн сааты чыгып бүгүн экенин турабыз. Бүгүн негизи көчөттүн 3 түрү эгилет. Гарнем, ак кайың жана арчанын можжевельник түрү. Негизи Сулайман тоого көчөт бардык жерде эгилүүгө мүмкүн эмес. Анткени биз ЮНЕСКОнун тизмесинде болгондуктан тоо ташка талкалап, алардын арасында көчөт эгүүгө уруксат берилген эмес. Биз күз айларында кураган дарактарды алып ошолордун ордуна гана бүгүн биз көрктөндүрүү максатында жаңы көчөттөрдү тигип атабыз. Экологияны коргоо бул жаштардын дагы эң бир башкы милдети. Ошондуктан жаштарды да экологияны коргоого үндөө максатына кошо алып келдик. Эң сонун иш-чара болуп жатат. Буну адатка айландырып, ар дайым студенттерди экологияга тиешелүү бир оң демилгелүү иштерге аралаштырсак жакшы болмок. Саамалык жашыл келечек үчүн 500 дарак уранын астында өттү. Ага Баткен, Кадамжай, Куршап, Сүлүктүү, Ноокат, өзгөн шаарлардан келген ыктыярчылар катышты. Мен мэрияга кирип сүйлөшкөнүбүздө бул жерге өздөрү сунушташты, ушул тойго барсаңар деп. Биз келип сүйлөшкөндө директор аябай жылуу кабыл алып, сүйүндү. Биз ушул жерде анан ушул жерге бизге ылайыктуу жер бар экен. Ошондуктан биз ушул жерди тандап алдык. Мамлекеттик иште иштегендер бар, ардагерлер бар, студенттер бар. Андан башка ошо шариатты жакшы түшүнгөн инсандар топтолгон. Баарыбыз өз ыктыярыбыз менен ушул ыйык касиеттүү жерибизди көрктөндүрүп алайлы деген бир чоң максаттабыз, иш-чара алып барып атабыз. Буюрса бул көчөт эгилгенден кийин бул жерге кошумча дары эгилет, бул жер кыркылат. Анан бул жерге ар дайым биздин кызматкерлер сууларды куюп карап турушат. Буюрса бул көчөттөрүбүз өнөт. Бак дарактарды сатып алууга демөөрчүлөр да колдоо көрсөткөн. Активисттер көчөттөрдүн көгөрүп кетишине да каралашып турмакчы. Азыр биз ушу Азербайжандан келген атайын ушул жерге ылайыктап, топурагын изилдеп, экологиясын изилдеп, анан ушу ылайыктап, мына гарнем деген дарак туура келет экен, ушуну алып келдик. Бул гарнем дарагы аябай кооз болот экен. Бир жагынан бизде мына экологияны жакшы болсо, экинчи кооздук берип турат экен көчөнүн боюна эгилип. Атайын муну Азербайжандан алып келди да. Эми ушуну алып келгенден биз эккенде жакшылап эгишибиз керек. Муну чиканкалап, тазалап бардыгын. Көпчүлүгү мына агроном эмес, мен өзүм селхозникмин, ошон үчүн даракты жакшы билген үчүн мен ушуну азыр эгип кетип атышат, мен аркасынан буларды чиканкалап кетип атам да. Керектүү эмес, мындай бутактарын алып ташташыбыз керек. Ошол эле убакта мынандай побегтер кеткен, ушуларды биз мына алысына кыркып койгон. Бул туура эмес, бул кургаганда мынаны өзөгүн кургатып коет да. Ошон үчүн биз түбүнөн муну кесип таштайбыз мындай кылып. ЮНЕСКонун баалуу мурастар тизмесине кирген Сулайман тоонун ар кайсы аймактарына көчөт отургузууга мүмкүн эмес. Дарак отургузуу Корук аймактын атайын дарак отургузууга уруксат берилген аймагына тигилди. Асылбек Тагайбек уулу, Ибрахим Төлөбаев, Ош жаңылыктары.